Тугандар, ассаламу алейкум. Арендаға машина издеп жүргөндөр, кулак салып угуп тургула тугандар. Бери таксиде билесиңер, өзүңүздөр билгендей где-то 1 ай мурун могу таксилердин лицензиясы күйүп кеттиле. Ошолардын бүт баарынын буйруса лицензиялары кайра чыгыптыр. Арендага берилип атат экен тугандар. 2020-лар так 61 1800дөн без выходных боло турган болсо 1700дөн экен тугандар, экономдор. Мынакей карагыла, где-то адашпасам неде бир 30-40 машина бар окшойт. Экономда бар экен, комфорт плюс да бар экен тугандар. И жакында жак G7дер тугандар немеге берилет дейт, выкупка берилет дейт, 30 выкупка, 30 арендага берилет экен. Так, 3 жылга дейт. Неде 3 жылга выкуптун акчасы, первоначальный суммасы 130 000 экен, и ежемесячный платеж 100 000 дейт. И акырында выкупная стоимость 200 000 дейт. В итоге, короче, полная сумма 4 38 000 болот экен. Жак G7дер тугандар. Жакыныраак кылып көргөзөйүн. Өзүңөр дагы шашпай карап билсеңер болот. Бул 3 жылга экен. 3 жылдыгы. 3 жылдык. Анан чалып келип 4 андан көпкө бербей тошносын билбейт экен тугандар. Номери менен адресин видеонун астына жазып коем. Мынакей машина деген ошончо экен. Каалаганыңарды келип тандап алып кете бересиңер тугандар. Бул жерде билесиңер, мен мурун Камри айдап жүргөм. Атак машинелери, условиялары бул жердики өтө жакшы тугандар. Карагыла. Машиналар түрү менен бар экен. Kia Rio дейсиңер, Solaris, Polo, нар жакта, короче, Optima турат, Камрилер, K5-лар турат, Comfort Plus-га тугандар. Comfort Plus. Жактардын болсо 6 бир боло турган болсо 3400 экен арендасы, эгер ошо чыга турган бир жумадан кийин чыгат дейчи, Жак Семдерде. Без выходный боло турган болсо 3000ден экен Comfort Plus-тар, Жак G7дер тугандар. Ошондой машиналарды көрдүңүздөр. Адресин, телефон номерин астына жазып коем, келип ушул жерден мынакей тугандар. Келип каалаганыңарды тандап алып, машина алып кете бересиңер. Уже биякта бирөө арендага алып, машинесин минип кетип атат тугандар. Ошондой. Ийгилик баарыңыздарга. Кеттик анда видеону дальше уланталы. Так, буйруса почин. Бисмилlah, кана. 24 мүнөттө центрге заказ алдык буйруса. Ассаламу алейкум тугандар. Канча сом каналдын көрүүчүлөрү. 3-4 күндөн бери таксиге вообще чыкпай калдым эле. Өтө сагынып калыпмын. Чынын айтсам, өтө сагынып калыпмын. Жанагы энтип кээде машинеңерден жадап, тырык болуп, таксиде жанагы энтип машина айдаңар келбей, жадап калган моменттерде неме кылып койсоңор тугандар. Анча-мынча Lanos, Matiz айдап койсоңор, өтө жанагындай машинеңиздердин кандай экени билинет экен ошондочу. Lanos айдап кечегин досума машина алып, Lanos айдап тиберден бери келип, ушунчалык жанагы бул машинада жүрүп көнүп калгандан кийин чынын айтсам, башкача болот экенсин ага отургандан кийинчи. Ага отуруп алып, кайра мерске отурсаң, өзүнчө эле бир башкача ощущение болот экен тугандар. Машинеңерден жадап калганда ошентип турсаңар кээде. 1-2 күн Matiz андай машинада айдапчы. iPhone менен иштеп атам бүгүн. Кичинекейим кечээ күнү үйдө жанагы мен иштеп жүргөн телефон мультик көрүп атып. Ичине келип кетип, жерге бир чагы сындырып койсо экран. Ошентип 3 телефон талкалашты. Бүгүн үчөөнү тең мастерге берип келдим, эртең кечээ буйруса берип келип оңдоп коюп. Бүгүнчө iPhone менен иштеп турайын. Суббота болуп калды бүгүнкү күнгө тугандар. Буйруса астыда өтө сонун жаңылыктар, өтө сонун проекттер болуп атат дагы. Бирок жакшы видео болду, Тиберге барып келген дагы. Ошо окшогон видеолорду көпкө кылып туруш керек болойм да. Кызыктуу болот экен чем. Өзүмө да кызык болот экен. Неге башка областтарга мен Москвадан башка жака вообще чыга элекмин өмүрчө. Ошентип башка областтарга барып, кичине айланып, жер көрүп келиш керек экен. Тугандар, дагы бир айта кетчү нерсе, канча сом паркына улана бергиле тугандар, буйруса май айына өтө сонун розыгрыш, өтө сонун байге болот тугандар. Май айына. Ол жерге визитканы коюп коем. Таксопарк билесиңер, уверенно сертификаты бар. 2% комиссия болбосо суткасына 100 рубль болгонучу. Вывод моментально, любое время суток чече бересиңер тугандар. Буйруса могу май айында, буйруса 2-3 күндүн ичинде айтам. Жанагы досум машинеси
жана кеткенде бирөө комментарийге жазып калды эле, Нургазы таксопаркке эле розыгрышка ошо машинаны кое бербейсиңби деп. Анан ойума келди. Досумду саттырбай эле ошондо мен алып коеюн дагы. Ошону таксопаркке эле розыгрышка коюп салайын деп атам туугандар. Ланосту ал почти бизге келиши, бизге почти 150 миңге түшкөн. Ошол машинаны буйруса таксопаркка немеге коюп салам буйруса. Розыгрышка эртең досум менен сүйлөшүп көрөйүнчү, канча берет болду экен мага. Ошону сүйлөшүп туруп буйруса канча сом паркында май айында вообще сонун розыгрыш болот туугандар. Анча-мынча эч ким кое элек машина немегечи таксопаркка. Ошондой кылабыз туугандар. Могул жерге визитканы коюп коем. Ошого жазып, мен WhatsApp-ым ошого кошула бересиңер туугандар, документтер жөнөтүп, канча сом паркына буйруса жалаң гана жакшы розыгрыштар болот мындан алып. Мындан астын туугандар. Буйруса балдар кошулуп атат, таксопарк жакшы иштеп атат. Эми кээде жана приложенияден кичине зависать этип акчалар көрүнөт. Эми ал программный обеспечениеден туугандар, эч кандай паркка тиешеси жок. Ошондой кеттик анда буйруса туугандар. Көпчүлүк ишти улантады. Бүгүн суббота, кандай иш болот экен? Чогуу көп болобуз буйруса. Хороший вечер. Всем хорошо. Ага. Аккуратно. Так, починди алып келдим туугандар. 1000 рубль болот. Алло. Валейкум ассалам. Я завтра возьму тогда, сосед. Я на работе, да. Ага, все. Там все работает? Сам... А третий не работает? То есть что-то... Шлейфом? Все, понял. Все, спасибо, завтра тогда подъеду. Ага, все. Хорошо, все, спасибо. Короче, жана телефонум оңдогон үйдүн жанында уста бар эле, ошо чалып тур. Телефонун оңдоп койдук деп. Жакшы болуптур дедим. Так, Одинцового заказ алдым, экинчи заказ сразу эле. Здравствуйте. Я думал, вы подальше. Я вам вроде помахала. Да? В Одинцово, да? Да. Хорошо. Музыка будет слышно? Да, пусть пойдет. Громкость нормально? Да, все. Хорошо.
Так, ikinci zakazda 35 minutda alıp geldim. 1496 rubl oldu. 3-4 günden beri iştebegenge biznes nakçılar jamon gözüme çoң görünüp atko. 1150 boluydu özünçe de. Tak, kettik hem şaharga. Sevinen bir jırny zakaz 1932 rublga geldi. 35 minutda. Вообще мощный oldu, mощный. Уже 4-5 zakazım 4000 oldu ja. Saat 11:30. Bugün öylese iş yaxşı. Keçe ismen bitküçe bir 10 000 işlep yürüsem yaxşı oldu. Ötemler tar jol eken çıkıp alayın ana videoga tartayın. Videoga süйлөйүм bir жака кирип кетпейин. Туугандар, анан дагы бир айта кетчү нерсе, видеонун ортосуна бирөө суранды эле кошуп койчу Нургазы деп. Туугандар, срочно машина менен Кыргызстанга кетип атат экен. Бирөө машина менен 4000 сомдон алып келет экен туугандар. 2 адам керек экен. Номерин могул жерге жазып коём. Эгерде кетчүлөр болсо машина менен ушул могул номерге көрсөткөн номерлерге чалып, машина менен чогуу кетип калсаңар болот туугандар. Номери могул жерге жазып коём. Аты Ислам. Аты Ислам, ол жерге номерин, аты жөнүн жазып коюн. Çalışıp Kia Rio менен кетет экен. Жеңил машина Kia Rio дейт туугандар, Ол жерге номерин, аты жөнүн жазып коюн. 4000 сомдон туугандар. Кыргызстанга чейин кетип каласыңар. Эми жана айтып, шарты жоктор бар да, билетке жана айтып акчасы жетпейт, такси болсо кетип калат дегендер. Ошого окшогондор кайрылсаңыздар, 2 адам керек экен, чогуу кетип каласыңар туугандар. Аске тагалар эмнеде бизнести кылып атат, чиркиндер. Бизнести кылып атат. Каякта болсо таксистердин канын ичип атат го чиркиндер. Билип калды акча каякта экенинчи. Акча каякта экенин билип калды буларчы. Каждый кармаган жерде бир косяк болсо да минимум 5000 алып атат да буларчы. Таксистердин канын ичип бүтпөй болду. Байкуш биздин таксистер. Ушуларга 5000 берсе да эптеп ушинтип окатылып атабыз да, айла жок. Ничего. Кеттик туугандар. Чё? Ширкин. Айда! Мен сени сагынган бойдон жүрүм, тумардай тагынып моюнума. Hayır koş canım, sen gittin. Karap ay kayradan seni samak. Güttüm Calım calgızlıktan tacap büttüm. Nay. Uzakka çıkıp kaldı o çirkin, ezan kızlığına gelip bağandırdı. 20 kilometrege lap açıyoruz ki zakaz diyor. İyi yol ki men balonum daha celçiyim var. Hay yol ki. Hay. Kan kılatıran oldu. Bugün de cemaat demeli.
Yolki takыр насосқа жарбай койдум го. Бар экен эми. Бар экен, как раз. По пути чыгып калды, жакшы болду. Жолдо калкаламы деп аттым эле. Yolki бүгүн эле жаматтым эле. Мо зимний баллондор бир неме болсо чыгып берет турбай, 1,5 болуп калыптыр. Могул жер жаматтым эле кайра чыгып атат окшойт. Бүгүн сменге чыдайбы деп аттым эле, эртең баллон алайын деп. Уже жарабай калыптыр, сразу жер айдап атып. Желдеп алып секин үйгө айдай беришим керек экен. Пышылдап эле кое берип атат. 3 атмосфера кылып желдеп алайын да үйгө кайтайын эми. Канчалык көп желдеген сайын ошончо катуу чыгып атат го. Yolki zorga жетип келдим. Мен баллондорум эмне болгон, вообще билбейм. Yolki протекторлору нормальный эле, жалко болду да мына баллончу. Ладно, эртең 2 летний баллон алайын дагы. Астына салып туруп. Как раз жанагы бунун бесплатный немеси бар да. Шиномонтажга алып барып, жанагы автосалондун немесичи. Любой момент чалсаң ошентип баллонуң жарылып же жүрбөй калса, жете турган жерине жеткирип коюп турган услугасы бар. Эртең 2 баллон алып келем дагы шиномонтажга чейин ошону звонить этип чакырып, мен жеткирип кой депчи. Ошентип анан кийин дальше ишти кылабыз эми. Ошол бүгүнкүгө 4000 эле болуп калды заработок ошо менен. Yolki ладно, ничего. Ушундай туугандар, ийгилик. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Нормальный видео тартайын дедим эле, бүгүн окшобой калды.